Күн мурун Бишкекте стартап жана санарип долбоорлор боюнча элет коомчулугунун арасындагы сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Иш чара санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн таза айкын келечек куруу деп аталган долбоордун алкагында ишке ашырылды. Ага өлкөнүн 3 облусунан 60ка жакын өтүнмөлөр кабыл алынып, негизги максат катышуучулар коомчулуктун көйгөйлөрүн чечүүдө инновациялык чечимдерди сунуштап, ал аркылуу элет коомчулугундагы көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү болчу. Биз биринчи студиянын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сүйлөшөбүз. Программаны мен Самат Айсипов алып барам. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү программа адаттагыдай эле 2 бөлүктөн турат. Алгачкы бөлүгүндө биз мына ушул долбоорду ишке ашырган долбоордун координациялаган адистери менен маек курсак, ал эми экинчи бөлүгүндө мына ушул долбоордун алкагында стартап демилгелери менен жеңүүчү болгон авторлор менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе мен студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, бизде бүгүн конокто диги конуш санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн ачык айкын келечек куруу долбоорунун координатору Банур Абдиева. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жана ошондой эле азыр бир аз кечигип атат. Бизге маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков келип кошулмакчы. Анда биз программабызды баштай берсек. Банур айым, анда алгачкы суроомду мына ушул долбоордун тегерегинде берейин. Бул стартап демилге кандай болуп долбоор ишке ашып калды, эмне максаты, эмне зарылчылыктан улам баштадыңыздар? Ошо тарыхына алгач кайрылсаңыз. Эң алгач биз аталган долбоорду иштеп чыгып 2020 жылдын декабрында баштаганбыз. Негизи 21 жылы абдан чоң иликтөө жүргүзгөнбүз. Иликтөөнүн негизги натыйжасы бул деген элет коомчулуктар менен жана шаардыктардын санарип көндүмдөрүнүн ажырымы болуп аныкталды. Ошол ажырымда теңсиздик десек болот. Ошол теңсиздикти жоюу боюнча жана ажырымды кыскартуу боюнча биз өзүбүзгө максат койгонбуз. Максат боюнча биздин комитетибиз бар. Комитетке 4 министрликтин өкүлдөрү кирет жана коомчулуктун өкүлдөрү кирет. IT коомчулугу, алар бизге пилоттук дегенде областтарды жана пилоттук областтардын ичинде пилоттук айыл өкмөттөрдү тандап беришкен. Бул Скөл область боюнча Барскон менен Күнчыгыш айыл өкмөттөрү, Жети Өгүз Тоң районунда, Ош областы боюнча Өзгөн районундагы Мырзаке, Араван районундагы Юсупов айыл өкмөтү, жана Баткен область боюнча Баткен районунда Карабулак айыл өкмөтү, жана Лейлек районундагы Сумбула айыл өкмөтү тандалган. Экиден айыл өкмөт. Эми ушул айыл өкмөттөрдө албетте ар кандай тренингдер өткөн, 3 мамлекеттик университеттин негизинде санариптик көмдүмдөр борборлор ачылган, абдан инновациялык, жакшы мындай шарт түзүлгөн студенттер, коомчулуктар үчүн. Андан тышкары көптөгөн кыргыз тилинде контент, санарип көндүмдөр калыптануу үчүн кыргыз тилинде контент жаратканбыз, биздин YouTube каналда бар. И бул кечээкү өткөн стартаптар жана санарип демилгелеринин гранттык сынагы бул деген мындай ачык, таза, айкын биздин каалоочуларга конкурстун негизинде гранттын финалдык тандоосу болду, сынагы болду. Алгач биз 20 июлда ачык жарыялаганбыз бул конкурста. Биз 60 долбоор кабыл алдык бир айдын ичинде. 20 августта кабыл алуу токтотулган. Ал эми 23 августта биринчи гранттык отуруму болгон. Гранттык отурумунда аталган грант комитет 4 министрликтин өкүлдөрү, коомчулуктун өкүлдөрү, IT коомчулуктун өкүлдөрү, алар окутуу акселерация программасына 34 өтүнмөнүн өкүлдөрүн, 34 долбоордун
авторларын окутууга чакырганбыз. Бир айдын ичинде ар кайсы темаларда маркетинг, бааны кантип калыптандырылат, бизнес план деген эмне, негизги социалдык индикаторлор деген эмне, максатты кандай коюш керек, ал максатка кандай жетиш керек, убакыт ченемдүү болгондо, ресурс ченемдүү болгондо деген темаларды өтүп, ошол темаларды бүт презентациясына камтып, кечээ күнү ар бир катышуучуга 3 мүнөттүк убакыт берилген жана 2 мүнөткө суроого убакыт берилген. 34 адам. 34-түн ичинден жогорку баа алгандар 25 болду. 25өө катышышты. Ну, конкурстун негизинде 9о катышууга допуск албай калышкан. Вот ошондой эреже, ошондой процедуралар аткарылды. Эмне үчүн стартап жана санариптик демилге айырмасы эмне? Стартап бул албетте бизнес. Бизнес бул деген кандайдыр бир киреше жана пайда алып келүүчү долбоор, финансылык пайда. Ал эми санариптик демилге бул албетте финансылык киреше же болбосо пайда болушу мүмкүн эмес, бирок негизи коомчулукка абдан пайдалуу долбоорлор. Эң негизги талап бул деген санариптик чечимдерди жана санариптик инструменттерди колдонуу зарыл болчу. Анан биздин пилоттук айыл аймактарды камтуу, алардын аялдар, жаш депутаттар менен бирге иштөө деген талап коюлган. Албетте темасы актуалдуу болуш керек, темасы мына элет коомчулуктардын муктаждыгына жооп бериши керек, андан тышкары кандайдыр көйгөйдү чечүү зарыл. Ошондой долбоор, ошондой талаптар менен кечөө тандалды. 25 долбоорлордон айта турган нерсе 13 каржылоого сунушталды. Эң негизги мен айтып кетер элем, биздин долбоордун каржылоосу Европа биримдиги тарабынан болуп жатат. Мына ушул мен ушу катышкан долбоорлорго мындай көз чаптырсак, мына Санарип, Инглиштет, Аманат, Аракетке берекет, Тазар, Элнура куруу цехи дейт, Техно Журкан дейт, ушуларга токтолуп кетсеңиз, ушу кандай кызыктуу долбоорлор сиздердин көңүлдү бурду ушул жерде? Эми долбоорлор аябай жакшы болду. Баарысы тең, мындай тең атаандашты. Бирок инновациялык инструменттер деп атабыз, санариптик инструменттер. Мисалы балчелекти көбүнчөсү кармайт Кыргызстанда. Ал эми кандай санариптик мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы Эстониянын тажрыйбасына таянсак, биздин долбоор 2 уюм тарабынан аткарылат. Биринчи Кыргызстан тарабынан биздин лидер коомдук бирикме, ал эми Эстония тарабынан эстониялык эл аралык өнүгүү борбору деп атабыз. Биз Эстонияда кандай тажрыйба бар деп изилдеп чыкканда, иликтөөдө мисалы балчелек станциялары бар. Ал станция, санарип станция, ошо балчелектеги нымдуулукту, же болбосо атмосфералык кандайдыр басымдыкты, же болбосо температурасын дайыма ченеп турат. Ошол ченүү балчелектилердин биринчиден убактысын кыскартат, экинчисинен тактыгындыгын илгерилетет. Ошондой сыяктуу технологиялар. И кечөө мына мисалы Баткенден, Карабулак айыл өкмөтүнөн келген Бузар эже ал ошонун баарысын дайындап берди. Өзүнүн курагына карабай, 60ка чукулдаган эжеке бүт кандай өзүнүн долбоорун защита кылып, аябай айтып берди. Же болбосо эң жаш биздин катышуучулар, бул деген 10 жана 12 жаштагы кыздардын командасы, алар мобилдик тиркеме иштеп чыгабыз деген өтүнмө беришти. Ал тиркеменин прототипин, мындай алгач көрүнүшүн көрсөтүп, мобилдик тиркеме бул деген Кыргызстандын кызыл китеп жаныбарлары деген мобилдик тиркеме. Алар айтышты, биз мына 10 жаштабыз, бирок биз билбейбиз. Атам мисалы архардын этин үйгө алып келсе, жакшы экен деп жеп алганбыз. Бирок мындай изилдеп чыксак, бул архар абдан пайдалуу жаныбар. Ал ил бирсти сактаганга
абдан керектүү жаныбар. Андан тышкары бүт экологиялык мындай чынжыр деп коебуз, илбирс архар илбирске керек, илбирс негизи ошондой чынжырды карасак биз дегенде даже оюн иштеп чыга алабыз деп айтышты. И ар бир мисалы өспүрүм ошол жаныбарлар дүйнөсүн кызыгып, үйрөнүп көрөм десе ошол мобилдик тиркеми. Же болбосо дагы бир кызыктуу долбоор бул ал дагы мобилдик тиркеми, Тазар деп аталат. Тазар иштеп чыгылган негизи. Мындан мурун Бишкекте колдонулат. Ал эми айыл коомчулукта бул деген абдан кызыктуу нерсе болот деп эсептейм. Себеп дегенде мектептеги мындай сорттогон аянтча, таштандыларды сорттоп, таштандыларды кайра иштетүү фабрикалар менен келишим түзүп, алар ошол таштандыларды акчага алып кетет. Ошондуктан таштандылар мындай кандай десем кирешеге айланат, да, отход деп атабыз, доходко айланат. И мобильный тиркеме кандай деп суроо пайда болушу мүмкүн. Ар бир окуучунун өзүнүн тиркемеси бар. Канча бул айда таштанды алып келинди, канча берилди, тапшырылды. И бала үгүттөйт, баланы үгүттөгөн мобилдик тиркеме болот. Анан канча көп алып келсе, алар ошол кайра таштандыны кайра иштетүү фабрикадан кандайдыр приздерди алат. Самын сыяктуу, гир самын, блок, канцтовар сыяктуу. И ошондо биз ойлойбуз айлана чөйрө ошо элдин коомчулуктун катышуусу менен өзүн өзү тазарат. Целлофан пакеттер азаят, же болбосо баклажкалар азаят, албетте кагаз таштандылар азайышы мүмкүн. И көп аябай мындай окутуу компоненти абдан күчтүү, элди окутушат, эмне үчүн сорттош керек, ал сорттоонун кандай пайдасы болуп атат. Биз деген көп субботникти уюштуруп атпайбызбы, у нас тазалыктын күнү деп. Анан баарысы чогулуп эле бир эле свалкага кетип атат. А негизи ал свалканы кантип жок кылыш керек? Албетте сорттогондо, албетте ар бир таштанды кандайдыр киреше булагына айланса, мен ойлойм бул Кыргызстанга, коомчулукка абдан жакшы пайдалуу нерсе. Андай долбоорлор бизде аябай көп, айтылгандай 25 долбоор. Бүгүнкү ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар биринин өзгөчө артыкчылыгы бар. Мисалы, биз көнүп алдык Яндекс такси, да, Яндекс телефондон алабыз, заказ кылабыз, бүттү келди, картадан көрүнүп турат, кайсы жерге келди. Ал эми Яндекс кимдин продуктусу? Суроо. Ал Россиянын продуктусу. Демек, бүт кандай десем, акчалай пайда каяка кетип атат? Кайда кетип атат? Албетте, ал Кыргызстанда калбайт. Ал деген башка өлкөгө кетет. Албетте биздин намбы өзүбүздүкү бар, андай тиркемелер. А бирок региондорго карасак, ал тиркемелердин баарысы Бишкектин ичинде иштейт. Мисалы, региондордо андай таксилер жок. Туристтердин баарысы регионго барат. Мисалы, андай такси болсо, бул биринчиден коопсуздук, кандайдыр ыңгайлуулук, комфорт деп атабыз да, баа. Ошондой диги такси деп аталган биздин тоңдук айтишник жаш балдар иштеп чыгып команда чогултуп алды. И биздин грант комитеттин мүчөлөрүнө дагы бир эл аралык эксперт кирди. Бул эстониялык стартапер Максим Драчев деген мырза. Ал дагы Zoom'дан катышып атты, өзүнүн кадимкидей жанагы бааларын берип атты, онлайн ал баалар саналып атты, суммасы аныкталып атты. Ал айтты, бул абдан мындай кандай десем перспективдүү, абдан жакшы долбоор и ишеничтүү долбоор болуп атат. Биздин жаштарга кандай баасын берди ошол эксперт? Ал эксперт баасын аябай жакшы берди, өзүнө жаккан долбоорлорду жакшы айтып бере алды, эмне үчүн жакты. Вот ошонун арасында жанагы диги такси. Бул долбоорго эмне үчүн ушул 3 облус, анан эмне үчүн ушул сиз атап өткөн жанагы 6 айыл өкмөт эмне себептен ошолор тандалып алынды? Ну, негизи бул долбоордун ресурс, ар бир долбоордун ресурстары жана убактысы ченемдүү. Албетте биз бүт Кыргызстанды камтай алабыз, андан иштей алабыз деп айта албайбыз, себеби биз деген кичинекей уюмбуз, кичинекей коомдук бирикмебиз. Биздин офисибиз Караколдо жайгашкан. Европа биримдиги өздөрү деле белгилейт, өздөрүнүн атынан, что региондук уюмдарды анча көп каржылабайт.
Эмне себептен биз билбейбиз, бирок көбүнчө ресурстар мына Бишкекте калат. Анан силер вот конкурстун негизинде утуп алдыңар. Демек, кайсыга кудуретиңер жетет деген суроо пайда болгондо, биз командабыз менен чечкенбиз, келгиле биз пилоттук областтарды дайындайлы. А дегенде Ош менен Ысык көл болчу, себепте Ошто партнерлорубуз бар, өнөктөштөрүбүз Ысык көлдө жасайбыз деп атканбыз. Аңгыча былтыр Баткен окуялары болуп калды. Баткенди кошпосо болбойт, биз баарыбыз сүйлөшүп, мына бүт Европа биримдиги каржыланган долбоорлор келгиле ресурстарды үнөмдөйлү, кайра башынан бюджеттерибизди караштыралы, кандайдыр бир Баткенге дагы бөлөлү колубуздан келгичекте деп Баткенди кошуп калдык. Анан биздин комиссия аныктап берди. Кайсы айыл өкмөттөр пилоттук болуш керек, кайсы айыл өкмөттөрдө өзгөчө мындай өзгөрүүлөр болот. Кандай ченем менен биз кийин натыйжага жетебиз дегенде пилоттук айыл өкмөттөрдү бизге тандап беришти комиссия. Байге фонду тууралуу айтсаңыз, бул жеңүүчүлөргө канчадан бөлүнүп берилди, негизи окутуу процессинде кандай жүрдү ушул иш-чара? Байге фондусу конкурс жарыялап атканда аталган, ар бир долбоор 5000 евродан жогору болбосун деген. Бул чакан долбоор, ошон үчүн стартап деп аталат. Ошон үчүн чакан гранттын конкурсу деп аталат. Байге фондусу 55.000 евро. 55.000 евро. Ал эмне үчүн 13 долбоор каржыланды деген суроо пайда болуп атат. Себеби дегенде баарысы тең мына потолокту сураган жок, мындай жалпак тил менен айтканда 5000 еврону сураган жок. Албетте бүт баларды санап, кээ бир долбоорлор 5000ден төмөн болгондо 13кө жетти. Эми булар каржылангандан кийин ошол аймактарда толук ишке кирет да бул долбоорлор, Албетте биз азыр бир аз убакыт албетте келишим түзүлөт. Келишимдин негизинде иштейбиз. Алардын өзүнүн өтүнмөнүнүн авторлору өзүнүн жеке салымдарындагы көрсөтүлгөн. Ошол жеке салым боюнча дагы биздин берилген инвестиция боюнча дагы келишим түзүлөт, убактыны караш керек. Албетте максатка жетүүнүн шартын юридикалык жактан кол коюлуп, бул абдан барысы мындай кандай десем. Канча убакыт деп белгиленди? Бул азыр каржы алынгандан кийин канча убакыт ишке ашты? Каржылоо алынгандан кийин мына жарым жыл деп атабыз. Жарым жылдын ичинде буюрса 2023 жылдын апрелинде долбоорлор аяктап кандайдыр бир натыйжа, мобилдик тиркемелер же болбосо кандайдыр бир таксинин боту, телеграм бот деп атабыз, же болбосо Балчелектин станциясы, же жанагы Тазар мобилдик тиркеменин иштеп баштаганы, Кызыл китеп тиркеме, ошол барысы иштей баштайт. Биздин абдан жакшы пландарыбыз бар. 2023 жылы бизде сүйлөшүүлөр башталды. Мына апрелде бүткүл дүйнөлүк инновация жана креативдүүлүк жума өткөн. Биздин президентибиз катышкан, өзү катышкандан кийин өзгөрүүлөр пайда боло баштады, жаңы мыйзамдар кабылдана баштады, жана креативдүү индустриялар жөнүндө мыйзам кабыл алынды. И биз сунуштадык. Келгиле шаардан элетке жылалы. И биздин план боюнча биз 5 мындай Tech Fest деп атабыз, кандайдыр экспо да, ар бир долбоор өзүнчө павильонго ээ болот. Биз азыр балким Нарындан баштайбыз, балким дагы кайсы бир региондордон баштайбыз. Ар бир павильон бул ар бир долбоор. 13 долбоордон тышкары бизде мына азыр ПТУ кесиптик окуу жайларынын системасы үчүн цифровой продукт иштелип чыгып атат. Андан тышкары аял ишкерликтер үчүн электрондук коммерция боюнча абдан жакшы инструменттер субгранттын негизинде биздин долбоордо берилип атат. Ошондуктан ошолордун баарысын биз элге көрсөтүп, жайылтып, мындай как выставка да, элеттик экспо катары жасайбыз деген пландар болуп атат бизде. Буюрса апрелде. Ошондуктан жарым жылдын ичинде алар баарысын
иштеп чыгып, биз элге көрсөткөндөй бололу. Андан тышкары биз ойлойбуз, планда бар, Эстониядан дагы катышуучулар келет, алар өздөрүнүн электик продукцияларын көрсөтөт. Жакын арада биздин Кыргызстандан 12 киши делегация барып келди Эстонияга. Кесиптик лицейлерди ал жерде көрдүк, билим берүү министрлигине бардык. Политехнический мектептерге, лицейлерге, электик лицейлерге барып көрүп, даже робот чыгарган заводторго бардык. И роботторду өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Алар албетте өзүнүн продукциясын алып келсе, чогум да эл аралык выставка болуп калышы мүмкүн. Ошондой пландар бар, ошондуктан. Бул долбоорлор ушул ишке ашкандан кийин бир киреше алып келиш керек деген дагы тапшырма бар да, Албетте, стартап долбоорлор сөзсүз түрүндө киреше алып келет. Алардын өздөрүнүн финансылык планы бар. Ошол финансылык планын алар аткарышы зарыл. Биздин мониторинг жана баалоо боюнча эксперттер дайыма барып карап турушат. Андан тышкары ар бир долбоорго биз ментор тандап беребиз. Ал менторлор менен бирге иштешет жана ошол киреше булактарын жана финансылык максатка жетүү процессин мониторинг жүргүзүп жүрөт. Биз ошол мамлекеттик тиешелүү мамлекеттик органдын өкүлү келсе да ушуну сурайлы дедик эле. Ушу силердин долбоор мамлекет менен кандай ошол ишке ашууда кандай кызматташып жатасыңар, мамлекеттин деле колдоосу кандай болуп атат бул багытта? Мамлекеттин колдоосу абдан жакшы болуп атат. Биз 4 министрлик менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Алар менен дегенде алгач долбоорду жазып атканда консультация алганбыз. Айрыкча билим берүү министрлик менен консультация алынган 20-жылы. Андан тышкары долбоор өткөндөн кийин мына Кыргыз Республикасынын маалымат маданият, спорт жана жаштар саясаты менен тыгыз байланышта. Мисалы, ал министрликтин орун басары биз менен чогуу Баткен, Ош, Санарип борборлор ачылып атканда өзү жеке катышып, өзү ачып дегендей. Андан тышкары бүт грант комитеттер айтып атабыз да, отборочный комитеттер менен пилоттук айыл аймактарды тандаганда, андан тышкары грантовый чечимдерди кабыл алынганда, алар бизде постоянный комиссияда. Бул мамлекеттик кызмат боюнча жана региондорду өнүктүрүү мамлекеттик агентствосы, социалдык коргоо жана эмгек министрлиги, эмгек жана социалдык коргоо министрлиги, аталган жаштар саясаты министрлиги, и албетте Санарип өнүгүү министрлиги биз менен чогуу иш алып барышат. Биздин программабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыгып баратат. Соңку суроону берейин. Сиз жеке өзүңүз ушул долбоордун координатору катары биздин жаштарга кандай баа бердиңиз? Бул ушул долбоордун алкагында 60 мына стартап демилге өтүнмө кабыл алынып, анын ичинен жеңүүчүлөр бул азбы же көппү? Азыркыча. Мен аз деп айта албайм, көп деп айта албайм. Эң негизги бул сапат. 60 долбоор бул абдан жакшы сан. 60 долбоордун ичинен 34-тө акселерацияга өттү. Акселерация бул биринчиден билим алуудагы, мындай айтканда, дисциплина, тартип. Же үй тапшырманы аткарбай койсо, же болбосо мындай, бул абдан чакан убакыты. Бир айдын ичинде абдан көптөгөн теманы окуп бүтүп, анан кийин 3 мүнөттүк ошол алган билиминин баарысын 3 мүнөткө өзүнүн долбооруна байланыштырган презентация жасаш керек болчу. Албетте бул мындай кылсам тартип, албетте бул кандайдыр бир деңгээл жана кандай десем көрүнүш, абдан жакшы көрүнүш. Мен жаштарга, жалпы эле катышуучуларга бизде 10 жаштан баштап 70 жашка чейин утуп алган да финалисттер болгон өкүлдөр бар. Алардын
бүт долбоордун баарысы татыктуу болду. Мына 25 долбоордун ичинен комиссия айтты, бул абдан татаал конкурс болду. Кимди тандаарыбызды билбей калдык. Баарысы тең татыктуу. Ал эми эстониялык эксперт ал өзүнүн дагы баасын берди. Мындай долбоорлор менен биз алга жыла алабыз, биз аябай үмүттөнөбүз. Ошол тартиптин кандай десем, илебин кошо ушул жарым жылдын ичинде созбой, так, өзүнө өзү сөзүнө турган, убагына турган, жанагы келишимге кол койгон кандай болуп аткарат деп ишенебиз. Сизге чоң рахмат, анда студиябызга келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программанын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Азыр мына ушул стартап демилгелери боюнча сынактын жыйынтыктоочу иш чарасынан бир кыска видео сюжет даярдаган элек. Мына ошону көрүп алып, андан кийин программанын экинчи бөлүгүндө көрүшөбүз. 28 сентябрда стартап жана демилгелер боюнча коомчулуктар арасында республиканын 3 облусунан 25 долбоор 55 000 евро грантты колдоо үчүн күч сынашты. Сынактын эң жаш катышуучусу 10 жаштагы Жанат Манапова болду. Я пришла из Жалбатской области, из города Токтогул. Биз 3 айдын ичинде Кызыл китеп деп аталган тиркемени иштеп тапшырдык. Бул китепте Кыргызстандагы Кызыл китепке кирген жаныбарлар жазылган. Ал жакта жаныбарлардын 5 түрү бар. Бул оюн жеңил жана оңой. Оюн 6 жаштан 16 жашка чейин каралган. Балдарга бул оюн биология, география, тарых сабактарын окуу кызык болот. Бул оюндун максаты Кызыл китепке кирген жаныбарларды коргоо болуп саналат. Балдар бул оюнду ойноп, Кызыл китепке кирген кандай жаныбарлар бар экенин билип жүрүшөт. Усилить осведомленность учеников. Бул сынак Европа биримдигинин колдоосу менен Эстониянын эл аралык өнүктүрүү борбору менен өнөктөштүктө лидер атуулдук демилгелер борбору тараптан ишке ашырылып, Дижиконуш санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн таза, айкын коруу долбоорунун бирден бир маанилүү бөлүгү экенин даярдоо курсунун адиси да тастыктады. Бүгүн негизи финальный конкурстун негизинде долбоорлорду каржылоого жыйынтык чыгат. Бул жыйынтык алгач 20 июлда кулактандыруу болгон. Анда 20 августта 60 долбоор келген. Бул деген долбоорлордун максаты бул санарип чечимдер аркылуу жана санарип инструмент аркылуу жергиликтүү элет коомчулукка кандайдыр түрткү берген долбоорлор болуш керек. Жалпысынан сынакка 60 өтүнмө келип түшүп, биринчи турдун жыйынтыгы менен 34 долбоор тандалып алынган. Катышуучулар коомчулуктардын көйгөйлөрүн чечүүдө, инновациялык санарип чечимдерди сунуштап, элет жашоочулар арасында санарип көндүмдөрдү жайылтууга көмөк көрсөтүшү керек болчу. Өтүнмөлөр Ош, Баткен жана Ысык көл областарынын муниципалитеттеринен же долбоорду ушул аймактарда ишке ашыра тургандардан кабыл алынган. Мына бүгүн келип питчинг форматында, бул деген демо күн деп атабыз, то есть акселерациянын окутуу натыйжасын көрсөтө алышат. Булар маркетинг, бааны кантип калыптандырат, бизнес планды кандай түзөт жана башка темаларды камтып 3 мүнөттүк өзүнүн презентациясын жасашат. Жана грантовый комиссия ар бир презентацияга суроо берип баа беришет. Дагы эң жогорку баа алгандар бүгүн где-то 55 000 доллар грантовый, 1000 евро кечиресиз грантовый фонд, где-то 11 же болбосо 12 долбоор каржыланышы мүмкүн. Иш-чара Кыргыз Республикасындагы Европа өкүлчүлүгүнүн, Эстониянын эл аралык өнүктүрүү борборунун, Кыргыз Республикасынын бир катар эксперттер жана журналисттердин катышуусунда өттү. Биз программабызды улантабыз. Азыр бизде студияда конокто биз жогоруда атап өткөн стартап жана санарип демилгелер сынагынын жеңүүчүсү Бекболот Мадымаров жана ушул эле стартап жана санарип демилгелер сынагынын жеңүүчүсү Алия Нора Курбанбекова. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Бекболот мырза, сөздү алгач сизден баштайын. Мына ушул стартап жана санарип демилгелер долбоору менен сиз кандай таанышып калдыңыз? Эмне себептен ушуга катышайын деп чечтиңиз? Негизи эле саламатсызбы? Бул долбоорго биз аябай ыраазыбыз. Таанышкан учурубуз мындай жарыяларды биз карап турганбыз. Себеби дегенде биздин азыркы аткарып аткан ишибиз ушул санарипке аябай муктаж болчу.
Анан ошол эле мезгилде бул долбоордун бир өзгөчөлүгү биз үчүн бул бир ай ичинде аябай жакшы маалымат алдык, билим алдык, баягы өзүбүздүн бизнести дагы бир сыйра структурировать этип алганга мүмкүнчүлүк болду да. Анан кошумча биз баягы билгенбиз санариптин бизге зарылчылыгын, ушундай мүмкүнчүлүк берген долбоорго биз чын көңүлдөн катышып, насип кылган экен. Ушул жеңишке жетип сүйүнүп отурган учурубуз. Качан уктуңуз ушул долбоор тууралуу эң алгач? Долбоор тууралуу бир 2 ай болуп калды го. Бул жарыя сыяктуу да, Facebook'тан уктук. Маалыматты Facebook'тан алдыңыз. Ооба. Сиздин долбоор суу менен камсыздоо үчүн IT чечимдер деп аталат экен. Бул эмне болгон долбоор? Ушул эмне зарылчылыктан улам бул долбоорду иштеп чыктыңыз? Негизи биз азыркы учурда 21-жылдан баштап суугаруу системаларын дыйкандарга коюп келип атабыз. Койгондо дагы баягындай бир жак бөлүгүн эмес, толук кандуу. Бул суугарууга керектүү болгон биринчи бассейн, андан кийин суугарууга тиешелүү болгон насосторду, фильтрацион станция, жана азыктандыруу станциялар бар. Ошолорду толук кандуу кылайлы деп. Себеби дегенде ушуларды толук кандуу аткарылбаган үчүн Кыргызстан айыл чарбасында аябай кыйынчылык көп болуп атат дагы. Баягы нерсе өзү менен өзү таркалып кетпей атат. Өзү аталып тургандай суугаруу системасы дегенден кийин бул жерде көптөгөн жабдуулардын чогуу иштөөсү да. Анын бардыгынын өзүнүн эсептөөлөрү бар, ошолорду туура эсептеп, анан дагы бир экинчи момент бул баягы Кыргызстан жерибиз тоолуу болгон үчүн ар бир жерге өзгөчө чечим талап кылат да. Анан ошол өзгөчө чечимдерди биз азыр өзүбүздүн баягы теорияда, практикада мен өзүм Турциядан, Кытайдан алган маалыматтарым бар эле. Азыркы учурда да Европа өнүктүү банкынын консулт кеңешчисимин. Буну ушул нерсени мындай толук кызмат көрсөтүүнү колубузга алдык. Кеңеш да берип атабыз, сатууну дагы уюштуруп атабыз. Ошол эле мезгилде баягы орнотуп берген да кызматты аткарып атабыз да. Анан бул жерде IT чечимдердин неге муктаждыгы бар? Биз өзүбүз ар бир дыйканга бирден орнотуп бергенде биз көп дыйканды камтай албайбыз да. Мындайча айтканда, анын баарына убактыбыз да жетпейт, мүмкүнчүлүгүбүз да жетпейт. Бирок санариптин мезгилинде санарипти колдонбогон аябай туура эмес да. Биз бул жерде мына жижи долбоордун аябай бир бизге жакшы колдоо болду деп күтүп атам. Ушул этапта биз колл-центр аркылуу, телефондор аркылуу биз өзүбүздүн инженердик кесибибизди региондун бардык жагында, бул Баткен эле эмес, Баткен, Ош, Жалал Абад, башка регионго дагы өзүбүздүн кеңешибизди телефондон аркылуу эле берип, анан жанагы Google интернет мүмкүнчүлүктөрү менен биз алардын проекттерин проекттелеп, чиймелеп, алардын бүт чыгымдарын да, мүмкүнчүлүктөрүн да аткарып берсек, ошондо гана туура суугаруулар коюлат. Ошондо гана баягы дыйканчылыгыбыз фермерге аябай жеңилдик алып келет да. Рахмат. Кийинки сөздү Аленора сизге берейин. Өзүңүздү тааныштырып, кайсы Баткен облусунун кайсы айыл аймагынан сиз катыштыңыз? Анан мына Эко Баткен долбоор деп аталат экен. Ушул өзүңүздүн стартап демилгеңиз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен атым Аленора. Мен Баткен облусуна караштуу Баткен шаарынан келдим. Менин долбоорум аталышы Эко Баткен. Өзү аты айтып тургандай эле экологияга байланыштуу. Биздин шаарда таштанды маселеси өтө актуалдуу. Азыр тагыраак айтканда дүйнө жүзүндө жалпы эле таштанды маселеси актуалдуу. Ошондуктан мен долбоор жазып, катышып, өзүмдүн шаарымды өзүмдүн командам менен чогуу тазалайын деп чечтим. Биздин долбоордун максаты атайын таштандыны бөлүп чогултууну Баткен шаарына киргизүү, атайын бөлүп чогултуучу урналарды орнотуу, ошентип таштандыларды чогултуп кайра иштетип чыгуу. Ошону менен бирге экологияда таштандылардын санын азайтуу да. Эгерде биз таштандыларды чогултуп кайра иштетип чыксак, бизде Баткен шаарында биз иштетип чыккан заттар менен өзүбүз дагы камсыздай алабыз, шаарыбызды дагы тазалайбыз. Негизи эле мындай пайдасы чоң. Сиз командабыз деп калдыңыз. Канча адамдан турат? Кимдер бар анын ичинде? Биздин командабыз 3 мүчөдөн турат. Командабызда менден сырткары дагы Куназаров Айбек байке бар. Ал байкебиз дагы өтө долбоорлор менен көп иштейт, билимдүү. Ошол мага жол көрсөтүп, ушундай долбоор жазып калдым. Айбек байкеден сырткары дагы Жороева Рахат деген эжекебиз бар. Ал дагы жакшы эжеке. Ал дагы бизге чоң жардамын берген. Сиз кайдан маалымат алдыңыз ушул долбоор тууралуу? Мага бул долбоорду өзү Куназаров Айбек байке сунуштады. Ошол
буга чейин иштеп жүрөт да ушундай сынак бар экен, ушуга долбоор жазып катышып көрбөйлүбү деди. Андан кийин ушундай шаарыбызды тазалайлы деген идеяны бизге берди. Ошонун негизинде биз ушундай долбоор жазып келдик. Эми сиз көчөгүнүн мына жеңүүчү аталдыңыз, анан сиздин долбоорго канча каражат бөлүнмөй болду, анан мына жарым жыл деп жогоруда Банур айым айтып кетти. Ушул жарым жылда ишке ашырып жетишесиңерби? Ишке ашкандан кийин ал долбоор кандай болот? Биз кандай элестетсек болот аны? Биздин долбоордо 5000 евро талап кылынат. Бул урналар үчүн жана долбоордун ишке ашуусу үчүн жарым жылда биз жетишебиз. Буюрса акча каражатын алгандан кийин атайын өзгөчө урналарды заказ беребиз. Андан кийин алар жасалып жатканда атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Себеби бул алгачкы жол болуп жатат Баткен шаарында, элге дагы түшүнүк бериш керек. Атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жарым жыл ичинде талыкпай иштесек, буюрса ийгиликтер жакшы болот деп эсептейм. Урналар орнотулуп, анан дагы кошумча кандай бир санарип жагынан эмне түрткү болот долбоор ишке ашып? Урналар орнотулат. Урналар негизи санарип жагынан тазар тиркемесин жана Банур эже айтып кетти, биз да тазар тиркемеси менен иштешебиз. Тиркемеге биздин дагы урналардын пункттары орнотулат. Биздин урналарга жана ошондой эле QR коддор орнотулат. Алар аркылуу биздин Instagram, Facebook, TikTok баракчаларыбызга кирип кененирээк маалымат алышсалар болот. Дагы долбоорубуздун туруктуулугу бул таштандыларды чогултуп, аларды акча каражатын алмаштырабыз дагы. Ошол каражатты, акча каражатын чогултабыз дагы жаңы өзгөчө урналарды орнотуп Баткен шаарынын жалпы баардыгын жаңы урналар менен камсыздаган аракет жасайбыз. Бекболот мырза, ушул эле суроону сизге берейин деп атам. Сиздин долбоор канча ушул каражат утту, анан жарым жылдан кийин кандай көрө алабыз сиздердин долбоорду ишке ашкандан кийин? Биз азыркы ушул этапта санарипке каржыга аябай муктаж болуп турган учурубуз болчу. Биз долбоордон 5000 евро уттук. Биз үчүн бул жетиштүү каражат. Бул азыркы экинчи этапта санариптештирүү болсо, үчүнчү этапта ошол баягы биздин компаниянын негизги максаты ошол региондорго тиешелүү тетиктерди, оборудованияларды компаниялар аркылуу арзан баада дыйкандарга жеткирүү максаты болот да. Ошонун баарынын тейлеп кеткенге бул именно санарип инструменттери аябай бизге зарыл болчу. Мисалга колл-центр, CRM колл-центр дегенде бул баягы көптөгөн дыйкандар бир убакытта чалганда дагы ар бирин автоматташтырылган алар менен байланыш. Экинчиси CRM система бул баягы дыйкандардын ким кайсы этапта болот. Сага чалгандыгында ал базага түшөт. Өзүбүздүн базага, ал базада кандай муктаждыктар бар, кандай пландар бар, бүт баары сатылат. Ошолор аркылуу ал дыйканды биз мындайча айтканда көмөктөшүп кетебиз. Орусча айтканда сопровождать этебиз. Ушул нерседе бул жерде баягы бул инструменттер бар экенин угуп жүрөбүз. Бирок анын кантип иштеши боюнча, алардын канчалык эффективдүү, кандай пайдаланып реклама кылсак болот деген маалыматтарды бүт баары ушул Дижиконус проектисинде аябай жакшы бир сабактарды алдык. Ушул моментти пайдаланып, ошо бизди окуткан ушул проекттин долбоорунун баарына ыраазычылык билдирип кетким келди. Негизи эле суу көйгөй сиздердин аймакта канчалык көйгөйлүү маселе десек болот? Эми бул мен 10 жылдан бери изилдеймин бул тармакты. Башка өлкөлөрдө тажрыйбасын алып келгенмин. Сууга суу көйгөй бул Кыргызстан эле эмес, бүт эле өлкөлөрдө маселе. Таза суу, сууга суу. Бул жерде Баткендин өзгөчө сууга болгон муктаждыгы аябай чоң. Бирок мен ушуну мындай мурда как негизги чоң проблема катары көрсөм, бирок башка өлкөнүн тажрыйбасын көргөндө мүмкүнчүлүк катарында көрүп калдым. Башка өлкөлөрдө суусу өзүңүздөр билесиздер, Израиль, Турция, Кытайдын бул жакта суу жок жерлери, бардыгы суу жок жерлер дыйканчылыкты алдыга көтөрүп кеткен да. Суудун маселесин чечип атып, технологияларды киргизип атып, ошол жерде региондо чыгарылган продукциялар экспортко дагы, анын сапатына дагы жана башка да технологияны киргизип атып, эң бир жакшы жетишкендиктерге жетишет да. Ошону көргөндөн бери мен бул нерсени буюрса колго алабыз деп ниет кылып жүрдүк. Былтыркы жылдан баштадык. Бир жылдын ичинде 10 долбоорду ишке ашырдык. Фермер менен түз байланышта. Бул биз үчүн жакшы жетишкендик. Кийинки жылдарымда 10 жасап отурбай, көп дыйканга себепчи бололу деген максатта кылып жатабыз азыр. Ушул долбоорду ишке ашырууда мамлекеттик органдардын кандай сиздерге жардамы керек болот? Мамлекеттен биз азыркы учурда байланышыбыз жакшы. Жакынкы аралыкта эле биздин губернаторубуз, ошол президент өкүлүбүз биздин аткарган иштер менен таанышып келди. Биз азыр финансы булактарынан кайрылганбыз, ошол жактан финанс алууну күтүп турабыз. Бирок кошумча дагы айтып кетет элем,
региондогу жумуштарын түзгөн бул айыл чарба. Себеби дегенде ал жерде адам саны аздаган, соода саттык өнүгүшү, бизнес кылыш аябай кыйын. Башка продукцияны да экспорт кылышкан сырье керек. Сырьенын бардыгы айыл чарбадан чыгат. Ошол себептен мен ушул жака мамлекеттен суранып кетет элем, дагы да бир жеңилдетилген акчаларды дыйкандарга көбүрөөк берсеңиздер. Негизинен Баткен тарапка. Себеби дегенде бизде көптөгөн жерлерибиз өздөштүрүлбөй калып кеткен. Биринчиден, экинчиден Баткен областына инвестиция аз барган, азыркы кырдаалга байланыштуу инвестициянын келиши да кыйын. Ошон үчүн ошол ички инвестицияны иштетиш үчүн, аны туура иштетиш үчүн биз барбыз сугаруу системасынын инженерия жагына. Ошол эле мезгилде дыйкандар финанска аябай муктаж болуп турат. Ошон менен биз ошол жерде региондогу биринчиден чыр-чатактын азайышына, бул сырткы өлкө менен эле эмес, башка өлкөлөр эле эмес, ички айылдардын ичиндеги дагы коңшуналар менен болгон мамилелер дагы жеңилдетип, алар бири-бирине наоборот ынтымакка келип, биргеликте сатууга жетишет да. Мен бул долбоорду мындай ушундай максат менен баштаганбыз, ушундай ниет менен баштаганбыз. Эленора, мына Эко Баткен деп таштанды маселесин сен дагы бекер көтөрүп чыкпасаң керек. Ошо Баткен шаарындагы таштанды чыгаруу маселеси кандай, канчалык деңгээлде көйгөй, ошону айтып берсең бизге. Баткен шаарында негизи эле урналардын саны жетишсиз. Ошол себептен көчөлөрдө таштандылар мындай иретсиз жайгашканы мындай байкалып турат да. Бул негизи шаарга киргенде эле байкалбаса деле, мындай негизги көчөлөрдө, көчөнүн жээктеринде таштанды аябай иретсиз жайгашканда. Анан улуулар деле эмнегедир буга кайдыгер мамиле жасагандай сезилет да магачы. Баткен шаары бул биздин шаарыбыз да, шаарыбызды өзүбүз тазалашыбыз керек, шаарыбызга өзүбүз кам көрүшүбүз керек да. Эгер биз тазалабасак, алар тазалабаса, шаарыбыз ким тазалайт? Мен жана айтып кеткендей эле ушул силер дагы долбоорду ишке ашырууда мамлекеттик мекемелерден колдоо, жардам керекпи силерге дагы? Бул керек болсо кандай жардам керек? Бизге керек болсо, бизге Баткен шаарына жакшы дагы урналардын санын көбөйтүп берсе жакшы болмок. Биз азыр долбоордун алкагында 10 гана урнаны орнотууга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Андан сырткары Баткен шаары өзү негизи чоң, көптөгөн урналарды орнотуп, көптөгөн сандагы таштандылар чогултуп, таштандылардын санын азайтып, акча каражатын алмаштырып, шаарыбызды өнүктүрсөк, негизи аябай жакшы болмок. Мына ушундай долбоор уюштурулуп, сиздерге ушунча каражаттагы акча менен каржылап берип атат. Ошол долбоор тууралуу эмне айтасыңар, ошонун уюштуруучулары тууралуу? Мындай долбоорлордун көп болушун каалайт белеңер келечекте? Мен азыркы оюм боюнча мен аябай ушундай диги конуш уюмуна ыраазыман. Акселерационный программаны өткөндөн кийин, окуу өткөндөн кийин мен уже долбоор жазганды үйрөндүм. Көптөгөн жаңы тажрыйбаларды алдым. Мугалимдер дагы аябай сонун кишилер экен. Бизге көптөгөн нерселерди үйрөтүп, билбегенибизди билдирип, жакшы болду. Эгер ушундай диги конуштай Кыргызстан үчүн күйгөн уюмдар көп болсо, Кыргызстанга көптөгөн салым кошкон уюмдар көп болсо, Кыргызстаныбыз өнүкмөк деген ойдомун. Ушул эле суроо сизге, Бекболот мырза, долбоор тууралуу. Мен белгилеп кеткеним, бул жерде баштаган идеядан аябай туура болгон деп ойлойм. Цифровизация бул экономикага аябай тез мүмкүнчүлүк берет өнүгүшүнөчү. Ушул нерсеге көңүл бурулуп, именно айыл элетиндеги цифровизация, айыл элетинде бизнеске, мисалга биз өзүбүз бизнес кылабыз. Бирок ал бизнесте каржы тапкан учурда дагы ошол цифровой технологиялар канчалык маанилүүлүгүн жакшы билбейбиз да. Ичибизден сезип турсак дагы, баягы продукттар, баягы дүйнөлүк бааларды алганда бир кыйла кымбат болуп калат, бизге кыргыздарга кымбат болуп калат, кыргызстандыктарга. Ошого байланыштуу мындай долбоорлор көмөктөшкөнү биз үчүн аябай жакшы. Биздин мисалыбызда башка компаниялар да көрөт, аларга да биз айтабыз булар боюнча. Алар уже баягы базарда сатылган ошол программаларды, программа обеспеченияларды ойлонбой сатып алышат, себеби бул актай баштайт да. Ошол эле башында 1С, автоматизация деген сөздөр аябай кыйын болгон болсо, азыр бардыгы колдонуп калды. Биздин азыр CRM системалар жана башка ушул сыяктуу программалар, алар жаңылык үчүн
колдонгондор тажрыйбасы аз болуп атат да. Биз как мисал катары көрсөткөндөн кийин региондогу ошо айылыбыздагы башка да компаниялар колдонуп, биз да башкаларга бир себепчи болот деп бул тармагына. Сиздерге чоң рахмат, анда студиябызга келип, ушундай кызыктуу маек курганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программабыз соңуна келип жетти. Биз бүгүнкү биринчи студиянын кезектеги чыгарылышында стартап жана санарип долбоорлор демилгеси боюнча сынактын жүрүшү, анын ишке ашырылышы тууралуу сөз кылдык. Мен сиздер менен кийинки программаларга чейин коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.